Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Азамат Арыковдун мурас тасмасынын тартылуу учуру болуп жатат. Азамат мырза, даярдыктар кандай? Бүгүн пролог бар, кинобузда пролог. Ушул менен согуш учуру менен башталат. Кинобуздун аты Мурас. Бул ошо согуштан эмне мурас бизге калды деген мааниде ошо согуш учурун тартабыз. Мына Кудай буйрса бизге генеральный штаб, анан деген Госкомитет по делам обороны ошолор бизге көмөк көрсөтүп. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле техниканын баары келип бүттү. Куралдардын баары келди. Ошол согуштун учурундагы куралдар келип, азыр ошол эле жанагы мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү келип, мынтыктарды таратып беришип, азыр кызуу репетиция жүрүп жаткан кез. Тасманы жакшы жаратууда бул оператордук иштин, оператордун жумушундагы маанилүү. Санжар, айтсаңыз, негизи эле ушул тасмага кандай даярдандыңыз, кандай өзгөчөлүктөр болду? Раскадровка кылдык, ойлонуштук, ошо советский кинолорду көрдүк. Ошо Ленинградда, Бакада там документальный кинолорду көрдүк. Ошо художественный жактан дагы ошо аракет кылдык. Бул сценарий боюнча азыр ошо машиналар келип, немелерди спасать этет. Аялдарды, балдарды спасать этет солдаттар. Самолет бомба таштайт. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде легендарлуу 134-чү танкы дагы ушул бүгүнкү тасмага тартылмакчы. Ал эми бул жакта болсо Рахат Бердикеевдин командасы ошол каскадерлукка трюктарды көрсөтүүгө даярдык көрүшүүдө. Даярдыктар жакшы эле, Кудай буйруса мына жигит келип берген жанагы взрывта, жардырууда кулайт. Жарылганда буларга осколкалар тиет, булар күйөт. Бийиктен кулай турган жигитибиз бул. Бул стандартный трюк, 8 метр, полторашка. Полоборота. Сиз үчүн оңой эле? Ооба, алхамдулилла. Бирок все равно внимательный болуш керек да. Колду чыгарбаш керек. Ушундай плашмя келиш керек. Ал эми бул жерде болсо биздин каскадер айымдар дагы ушул трюктар жасоого даярданып турушат. Кандай тапшырма алдыңыздар? Эмне трюктар жасайт экенсиздер? Саламатсызбы, согуш болуп атканда эле бизге ок тиет. Ок атканда жерге тийип туруп, анан бизге тийгенде биз жатып калыш керекпиз. Ошол жерде демек учуп же болбосо кандайдыр бир сальтолорду жасаш керекпи, кандай? Ооба, если катуу тийсе, сальто кылып кетип импровизация болот да ошондой. Азыр бул жерде ошол согуш учурун көрсөткөн тартылуу учур болуп жатканына байланыштуу мынакей массовкада ошол согуштан качкан, согуш үстүндө жарылган ошол аялдардын образдарын бул айымдар жаратат экен. Здравствуйте. Вы сейчас скажите мне, пожалуйста, какие готовности у вас, какие задания были до этого, как готовились? Мы готовы, морально готовы. Мы уже настроились, уже представили себя на месте действия военного, и нам проще стало. Еще тут еще маленький ребенок, он тоже актер, да, маленький? Это мой, да. Приготовились. Все готовы? Мотор? Есть мотор. Камеры? Есть. Начали. Скорее. Мынакей татаал трюктардын бири жасалганы турат. Албетте бул жерде коопсуздук эрежелери сакталган. Азыр бул жерден жарылуу болуп, ошондон улам октон учкан, күйүп кеткен кадрлар тартылмакчы. Бирөөңөр сууга жыгылгыла, сууга.
О, жығылғанның үстіне секіріп өтіп кетті, мақұл ба?